Байыркы өнөр өчпөгөн, басылган сайын көктөгөн, илгерки өнөр өчпөгөн, ийилген сайын көктөгөн деп, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер ар жума көрүп турчу 7 каналда Талант Топалар телепрограммасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүн дагы студияны жаркырата келген апалардын талантын, өнөрүн сиздерге тартуулайбыз. Андыктан 1 саат бою биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, Күркүргөн күз айында бардыгыбыз жакшылык тойдо кызмат кылып, жакшылык тойго барып, ар кандай майрам шаңдын үстүндө жүргөн чагыбыз. Берекелүү күз өзүнүн берекесин берип, бардык жерде той, жакшылыктар уланып жаткан чагы. Ал эми биздин студияда дагы ошондой той десек болот, майрам десек болот. Бүгүн ошол биздин студиябызды жаркырата келип, бүгүн жалпы ушул биздин көрүүчүлөргө бир өзгөчө маанай, өзгөчө өнөрүн тартуулап келген апаларыбыз бар. Бул апалар тобу мурун дагы биздин студияга келип турушкан. Бүгүн дагы өзгөчө бир жаңы репертуарлар менен, жаңы ырлар менен, жаңы жаңылыктар менен студиябызга келип отурат. Бүгүн мына ушул 7 каналдын куттуу студиясында кайсыл коноктор, кайсыл меймандар десеңиздер, Бишкек шаарынан түзүлгөн Гүлөмүр апалар тобу студиябыздын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Кайрадан студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Мынакей жадырап жайнап, жаз айында эле келип кеттиңиздер эле, мына Күркүргөн күз айында кайра мынакей Жыпар эженин коштоосунда келип отурасыз. Жыпар эже кош келиңиз. Маанай жакшыбы? Ардактуу телекөрүүчүлөр, ошол Гүлөмүр тобунун жетекчиси Молдалиева Жыпаркүл апабыз ушул топту жетектеп, өзү баягы топту алдыга сүрөп алып жүргөн апаларыбыздын бири. Апа кош келиңиз. Адегенде биздин көрүүчүлөр амандашалык, саламдашалык. Бүгүн айта турган сөздөрүбүз көп, урдай турган ырларыбыз бар, Андыктан жалпы көрүүчүлөр менен бир саламдашсаңыз. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Гүлөмүр тобу бүгүн өзүбүздүн жакшы көргөн 7 каналга конокко келип калдык. Жаңы ырлар менен, жаңы ойлор менен, жаңы формалар менен жаркырап бизди 7 канал тосуп алды. Өзгөчө формалар деп калдыңыздар, өзгөчө формалар, этно, элечек, апаларга жаркырап жашнай калып жарашып, анан өзгөчө төшүңүздөрдө гүлдөр тим эле көрүккө көрүк кошуп турат экен, Бул көйнөк тиктирүү боюнча идеяны кимден аласыздар? Кандай кылып тиктирсек, каяка барып тиктирсек деп? Биз негизи чогуу отуруп чечебиз. Бүгүн телеканалга кандай кийинип барабыз? Биздин бир нече формабыз бар. Биздин түзүлгөнүбүзгө 1 эле жыл болду. Былтыр сентябрь айында түзүлгөнбүз. Анан чогуу ойлоп, шуну кийели, буну кийели деп бүгүн талдап ошо этно кийим менен келгенге аракет кылдык. Илечегибиз дагы, кемселибиз дагы, эч кандай саймасы эчтекеси жок. Илгерки апалар кийген кийимдерди кийип, биз дагы өзүбүздүн костюмубузду даңазалагыбыз келет ушу. Жакшы. Жаркыраган студияга туура жаркыраган формалар менен келиш керек. Эми көчөдө башка форма, студияда башка форма. Себеп дегенде эми бул элечек деген аябай аппак болгондуктан бат кирдеп калышы мүмкүн, чаңдап калышы мүмкүн, Ал эми биздин студияга ушундай жаркырап келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Анан эми темирди ысыгында чаптайт. Келиңиздер, мынакей жалпы топтун аткаруусунда бир жакшы шаңдуу музыка угалык. Андан кийин биз шашпай апалар менен таанышабыз, баарлашабыз. Азыр адегенде бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Бизге азыр деген өмүр деген баарынан кымбат экенин баарыбыз билебиз. Кытайлык кыргыздардын өмүр деген ыры өтө жүрөгүбүзгө жакын. Тексти да бизге төп келет. Кытайлык кыргыздардын ыры өмүр. Айбайлы кеттик анда биз. Унутпайсаң ашалы, улансын тамашабыз, урматтап сыйлашалы, улгайып баратабыз. Өмүр
Кол чабуулар болсун. Өмүр бир келген көктөмдөй чындыгында өмүр барынан кымбат деп келебиз. Ошондуктан илгертен аталарыбыз айткан экен, өмүрүң узун болсун, өмүрүңө береке берсин деп, мынакей биздин апаларыбыз дагы ошол сыңарындай алгачкы студияда келип, бүгүнкү мына ушул берүүбүздүн башын өмүр деген бир жакшы чыгарма менен баштап бердиңиздер. Абдан сонун чыгарма. Бир кол чабып болчу келиңиздер, Мына ошол алгачкы биздин студияга жаңы түзүлдүк, топ болуп баштагандан бери мына ошол Байыш бизге өзү музыкант болуп келди деп айттыңыздар эле. Ардактуу коноктор, мына ошол топтун музыканты, биздин таланттуу агайыбыз Байыш Аронов агай да келип отурат бүгүн. Кошто агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Апалар менен жүрөсүз. Жүрөбүз. Мана жакшы. Иштешип атабыз. Жакшы. Жакшы. Мына ушундай баягы айтып аткан ынтымактуу иштешип, ынтымактуу жамааттын рызкысы түгөнбөйт деген жакшы сөз бар. Мынакей ынтымактуу иштеше бериңиздер. Анан жыпаржы жазда келгенде башка адамдар бар эле. Азыр дагы араңыздарга жаңы ысымдар кошулуптур, жаңы апалар кошулуптур. Тааныштырып өтпөйсүзбү? Бир эле апабыз өзгөрүлдү. Ал ден соолугуна байланыштуу бир эжеке апабыз чыгып кетти. Башынан баштайлы, анда мен жанымда, оң жагымда отурган Абдышева Анар бүбү, 6 баланын ненеси, Элегартунун отличниги, ардактуу Мейирман деген төшпелгин ээси Абдышева Анар бүбү. Андан кийинки Шатманова Турдукан эжекебиз, бул дагы кесиби мугалим, Элегартунун отличниги, Талас областынын мыкты атуулу деген наамы бар, Мейирман эне деген сыйлыкты жакында алды. Андан кийинки Жетимишбаева Рыскан, өзү Нарын областынан болот. Балдар бакчасында иштеген, бунун кесибинде эле мугалим деп айтып койсок болот. Ар кандай шарттар менен негизи өзү политехникалык институттун куруучу бөлүмү бүткөн, бирок үй шартына байланыштуу тарбиячы болуп иштеп калган. Андан кийинки Эсеналиева Марина, бул киши фармацевт, адамдардын ден соолугуна кам көргөн жеке ишкер, азыр Гүл өмүр тобунун мүчөсү. Бейшеева Гүлнара, бул кызыбыз технолог кесиби, акын, жазуучулар союзунун мүчөсү. Азыркы кезде балдар үчүн аябай өзүнүн жанынан, өзүнүн күчү менен балдарга арналган китептер чыгарып, балдар бакчасына таратып иштеп келет. Жакшы. Андан кийин жаңы кошулган апабыз Сарбалаева Сирень, жазуучулар союзунун мүчөсү, мыкты акын, көрүнүктүү кандай ишмер, көрүнүктүү ишмер. Жакшы. Апалардын арасында жөн адам жок экен да. Бул жерде жөнөкөй эле мен окшойм. Өзүм болсо биринчи элдик курултайдын делегатымын, Элегартунун отличниги, көптөгөн сыйлыктардын ээсимин. Жазында жогорку кеңештин ардак грамотасын алып сыйландым. Жакшы. Анан көптөгөн ошо коомдук иштерге активдүү катышып жатам. Жакшы. Негизи мен ошол боюнча мактайын деп аткам. Анткени апалар мен ушул жыпаржы интернетте көп отурат эмеспи? Facebook тармагында анан эмне жаңылык болуп атканын, Гүл өмүр тобунда кандай жаңылык болуп атканын, сиздер кайда жүрөсүздөр, Анарбү апам каякта отурат бүткү. Биздин ошол жыпаржынын Facebook'унан көрүп турабыз да. Бир күнү карасаң филармонияда, бир күнү карасаң дагы бир жакшы иш-чарада. Мунун баары ошол сиздерди сыйлап, урматта биздин жетекчилик чакырып атканын белгиздейли. Бул да болсо сиздердин ушул кылып жаткан эмгегиңиздер аз да болсо. Ошол жерге барып, ошол ак элечеңиздерди кийип, алдыңкы орундукта отуруп туруу дагы бул өзгөчө бир сыймык. Жактырган адам чакырат. Анан Анар апа кош келиңиз. Мен айтып калбадым, жыпаржынын баягы Facebook баракчасынан көп көрөм, сизди карап турам. Кайтте жүрөбүз, кайтте эмне кылып атабыз. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолуктарыңыз, маанайыңыз? Азыркы тапта ушул өзүбүздүн коллектив менен жанагы кээде Байыштын жетекчилиги астында, Жыпаранын колдоосу астында бир жумада бир жолу репетиция кылып турабыз. Анан жана баруучу жерлерге барабыз. Мектептерди бөлүп алганбыз, жанагы жаштарга кандай тарбия бериш керек, кыздарга айрыкча кандай жүрүү керек, адеп ахлак жөнүндө бир айда бир жолу барып мектептерге бөлүнгөнбүз, ушул жака барып турабыз азырынча. Гүл өмүр тобу атайын барып бөлүнгөнбүз да. Ал жака барганда да элечек кийип барасыздарбы? Элечек кийип, кадимкидей ушундай кийимдер менен барабыз. Анткени биз эми жанагыдай адеп ахлак жөнүндө, салт сана жөнүндө айтып аткандан кийин биз өзүбүздү көрсөтүш керек да. Ошондуктан биз ушундай кийинип барабыз. Айрыкча жанагы жаштар көбүнчө жанагыча эле оронуп, чүңкөнүп, өзүнүн кыргыз экенин унутуп аткандар болуп атпайбы? Көптөр эле. Ошолорго бир жакшы жагын үйрөтүү максатында. Жакшы жагын үйрөтүү максатында түпкү тегибиз кандай болгон, кандай кийинип жүргөн апалар ошол жөнүндө айтып, анан алардын да суроолору бар да, ошолорго жооп беребиз.
Жакшы. Мына ушул эми шаарда тургандан кийин сиздер ушул Бишкек шаарынан түзүлгөндөн кийин Бишкек шаары өзүңүз билесиздер, көп улуттуу эл, бул жакта канчалаган улуттун калкы жашайт. Айылда бир элечекти көрсөң андай деле мындай элез албайсың, а шаар жеринде бир элечек кийип, кыргызча бир кыргыздын улуттук кийимин кийип жүргөн көрсөң, бир өзүңчө сыймыктанасың да. Анан сиздер көчөгө чыкканда анча-мынча жаштар, жолозо башка өлкөнүн меймандары карап кызыккан учурлар болобу? Болот. Биз жакында немеге барып тиги Чолпонбай атабыздын музейине барып келатсак, деди Ирландиядан, Швейцариядан келген туристтер бар экен. Жолдон тосуп алып биз менен аябай сүрөткө түшүштү дедим эле. Таң калды биздин могу элечектерге, кийген кийимдерибизге. Таң калат бардыгы. Кызыгып. Ал эмес өзүбүздүн кыргыз келиндери деле чуркап келип биз менен сүрөткө түшөт. Апалар сонун экен ушинтип кийинген деле, сонун турбайбы деп. Туура. Өзүңүз көргөндөй азыр эле мына ушул биздин каналдын жаштары да кызыгып атпайбы? Биздин абдан сулуу апаларыбыз келиптир. Буларды каяктан таптыңар депчи. Ансыңарындай ушундай сулуу болуп жүрө бериңиздер. Анан эми атайын жийде жыты деген бир жакшы чыгарманы алып келипсиз. Бүгүн ырдап берейин деп, ошол чыгармаңызды аткарып бериңиз. Мына ушундай Анарбек апабыздын өнөрү бар, таланты бар. Апа, сыр болбосо жашыңыз канчада? 78 быйыл 78ге толуп 79 кетем аябыз. Жакшы, мынакей 79га келген апанын үнү ушундай сонуна. Бир кол чаап кол жакшылап эле. Бар болуңуз, буйруса 80ге 90га чыкканда дагы мына ушундай болуп жаркырап, жайнап, жыпаржа менен кошо, топ менен кошо ырдап жүрө бериңиз. Жакшы, мынакей андан кийин бизде Шатманова Турдукан апабыз отурат. Апа, кош келиңиз. Жазда бир аябай айттык элек, жөн эле адамга бир Талас шаарынын ардактуу атуулу деген наам бербейт. Анчы мамлекетке кызмат кылыш керек, мамлекет үчүн иштеш керек деп, өзүңүз баягы мамлекетке кызмат кылган адам катары учурда биздин өлкөнүн өнүгүп жатканына кандай көз караштасыз? Көз карашыңыз кандай азыр? Өнүгүп жатканына кубанып, онун көзүбүз менен көрүп, ушундай жакшылык ийгиликтер боло берсин деп эле. Ошонун ичинде дагы туура эместери болуп кетет экен да. Жакында эле УТР каналына бардык, радиого, анан кийин дагы УТРКсы дагы башкалары да. Жыпар кошулду. Махабат деген келин үчөөбүздү чакырып, немелер боюнча, ысырапкорчулук боюнча, тарбиялык мааниси, элде кандай ысырапкорчулук болот, эл эмнеге мындай болуп кетти, ашык кейбигем жетип атабы, жетпей атабы деген сөздөргө кошулуп, жакшы маек курдук радиодо, телеканалдарда, УТРКда. Мен ошого каты ыраазы болдум. Айткандай эле ысырапкорчулук деле болуп атат.
Жок эмес, бар үчүн болуп атса керек. Барчылык үчүн. Барчылык болуп атса керек. Жок болсо каякта Илгери ысырапкорчулук, а? Аны таптаза токтотуп койгонго болбойт да. Туура. Кыргыздын өзүнүн канына сиңген закону ашып кетип атат. Бир мал союп той кылса, бир мал союп жамандык болуп эмне болгондо башка келгенде илгери жокчулукта деле той өткөргөн, Туура. аш өткөргөн, Куран окулган, келин алганда деги бала той, келин той дегендер калган эмес. Ошо жакшылык, ийгиликтер, ысырапкорчулугу жок өтсө экен деген жакшы ойдо каналдарга, радиого суроолоруна жооп берип, маектешип кайттык. Жакшы. Мына ошол ысырапкорчулук деп калдык, эми ошол бар үчүн ысырапкорчулук болуп атат. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр эми Кудайга шүгүр, барыбыздын кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток. Эми анча-мынча баягы дастарканга койгон нерселерди баягы биз көрбөгөн тамак аштын түрү бар да азырча. Мунун баары барчылык деп ойлойм. Эң башкысы ошондой барчылык эле болуп турсун. Айтканым. Жокчулук болбосун. Ошол барчылыкта сиздерге окшогон апаларыбыз, аталарыбыз батасын берип төрдүн болуп турсун. Анан эми мына ошол мамлекетке кызмат кылып, азыркы убакта пенсияда болсоңуз дагы мына ошол Гүл өмүр тобу менен ырдап жүрөсүз. Жакшылыктарга барып, мына теле, радиолорго барып өзүңүздүн маегиңизди берип жүрөсүз. Анан эми бүгүн бизге жөн келген жоксуз. Бир чыгарманы алып келген болушуңуз керек. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жуманбийдин Шералиевдин Жибек чач деген ырын. Айбай, келиңиз аткарып бериңиз. Көңүл ачылып, саргайган кайгы басылып, жүрөк берип алгып бет жарып, кызыл туганын нуру чачылып, айкалышып жыргалга карай талпынып, жарк эткенде жаңы жылай бар бесиңде жибекче. Айтчы бар бесиңде жибекче. Туташ бери чыккан багыма, салган тамыма, жери жемиши бир байлап, өрүк бермес өскөн багыма. Байты чеке гүл жайнап, бакта жибек таны бар, кызыл кырман коңур күз айның сон жибекче. Айның сонун жибекче. Айтчы айның сонун жибекче. Байшагай барыңыздарды сонун кылып туруп ыкка салып койгон экен да. Негизи эле ырдаш, анын үстүндө студияда ырдаш, бир чоң сахналарда ушу жан дүйүндө ырдаш өтө кыйын. Көбүн эсе апаларыбыз ушул фонограммага көнүп, азыр фонограмма менен ырдап келет да. Негизи ошол фонограмма ырдаш да кыйын да. Ошол фонограмма оозун келтирип, убагында ырдап, убагында оозун ачып. Эми сиздер баягы дасыккан бир таланттуу маданий тармагында иштеген жоксуздар да. Жөн эле башка жумуштарда иштеп жүрдүңүздөр. Бир жакшылыктарды ырдап койбосоңуздар, мындай чоң студияларда, экрандарда, чоң бир майрамдык иш-чараларда жүргөн жоксуздар да. Ошонсо дагы мынакей азыр кадимгидей, Байшагай. Сизге кыйынчылык жаратпайлы? Эми башында болот. Кыйынчылыктар. Жаңы ырды үйрөнүп атканда. Кандап атканда деген сыяктуу да. Анан акырындык менен келтиребиз. Кээинки апаларды карасак, бир жаштардын ырын ырды болот. Аларга көз карашыңыз кандай? Аларга көз караш өзүнүн ооз арасында ырларды ырдаса жакшы жарашат да. Туура. Анан кээ бир туура эмес тандап алат. Алардын эми ошол тандап берер киши да жок болуш керек да, Ал эми мүмкүн. музыканттан зависит экен. Тандаш үчүнчү. Туура. Ушул сизге жагат, ушул таанайсызга түшөбүз, ушул темптер да заңсыз жарашат да.
Наке азыр Анарбай апа азырдап атат, Туткан апа азырдап атат, абдан сонун чыгармаларды тандагансыздар. Сиздерге негизи ушундай үндөр жарашат да. Өзүңүздөрдү кыйнабайсыздар. Үн тамагым ооруп калды дебейсиздер. Жеңил желпи, мындай соспогон, кыйналбаган бир жакшы чыгармалар. Ар дайым ушундай чыгармаларыңыз менен төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Андан кийин бизде 70 барыбыз, Кан апабыз бүгүн келип отурат. Апа кош келиңиз. Мана жакшы аябай ойлонуп отурасыз. Сен эмне ойлонуп отурасыз? Үйдү бала чаканы. Же биздин эфирден чыккандан кийин той барбы? Кудайдын куласы үйсүн. Тойго барып атасызбы тынбай эле? Барабыз. Күз айлары. Өзүңүз каяктан болосуз? Нарындан болом. Нарында эми той деген укмуш өтөт. Ошо эле. Түштөндүрүү деген укмуш болот нарында. Сыр болосо бир айда канча тойго барасыз? Бир айда 3 тойго барам. 3-4 тойго барасыз, а? Жакшы, пенсиянын баары тойго кетип атат. Эми ал дагы болуп турбаса болбойт, а? Ошондой тууган урук менен катташып, тойго барып, азыркы убакта эми күз айда, анан кышында буйруза жатабыз, үйдө эз алабыз. Тапканыбызды ичип жеп коюп. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Өзүмдөн 4 балам бар. 2 эркек, 2 кыз. Өзүм жолдошум жок. 4 балам тең иштейт, окууну бүтүшкөн бар тең. Билимдүү балдар да. Жакшы, баарын окутуп, чокутуп, өзүнүн ордуна кондуруп, үйлөнтүп, жайлантып. Бизде апалардын баары ушундай. Азыр эмне кылабыз дейт. Неберени караганда жардам беребиз. Андан башка мына ушундай топко бар, ырдайбыз, шерин ойнойбуз. Пенсия дегенде шерине барып, коврашып отурабыз бираз депчи. Мына ошондой жакшылыктарда дагы ал жерге барганда да ырдап коюп, небере чөбөрөнү баягыл чоңойтуп өстүрүп коюп, биздин апалар да ошондой, бардыгы үйдө жөн отурбай, ушундай жакшылыктарды ырдап турат. Анан эми бүгүн мына агай менен кайсыларды даярдап келдиңиз? Келсеңчи эркемдерди ырдайм. Айлыктын кимдерге кем, кимдерге ойносун бизге береке, телмирип тереземден карабастан, сууйду келсең жеркем, келсең жеркем, келсең булактын мөлтүр суусу кимдерге аванигим ичишинде бизге неге, сен барда башкаларды карабастан, булактын шары менен бирге кетем, бирге кетем, бирге өмүрдүн аккан балы кимдерге кем, аванигим ачылышынде бизге неге, өлбөстүн алычы келсең жеркем, келсең жеркем,
Калчалар болсун, келсең черкемде беркесин чакырган бизде Гүлөмүр тобунун апалар тобу, жалпы эле эми келсең черкем деген көп мааниде айтылат экен, балаңды айтасың, кызыңды айтасың, небереңди айтасың келсең черкемде. Ар дайым ушундай эркелериңизди, небере чөбөрөлөр жыттап, ошолордун төрүндө бар болуңуздар. Абдан жакшы чыгармаларды аткарып жатасыздар. Мына ошол жетекчиси катары Жипар же өзүңүз айтсаңыз, ушул топту уюштуруу идеясын өзүңүз ойлодуңузбу же кандайча ушул топту уюштуруп калдыңыз? Мына кече жакында эле болду, 1 жыл болду эми Бир жыл болду. Бир күн эле мен өзүмө ошо Гүлөмүр деген ат өзүнөн өзү келди. Идея келди да, анан бул апалар менен биз 2, 3, 4 жылдан бери шерине ойнойбуз. Анан жакшырдагандар бар да, Анарбү апчем бар, Турдукан тайжем болот. Булардын үндөрү сонун. Анан эмне үчүн ушундай топ түзгүм келди деп айтсам, бул эжекелер апалар мени колдоду, ошентип топ түзүлүп калды. Анан Байыш болсо Facebook'та дос болчу. Экөөбүз сүйлөшүп турчук. Анан Байыш чакырдым бизге, кел, музыкант бол десем, макул деп каршы болгон жок. Анан ошо Байышка рахмат айткым келет. Ошо кандай айтсак ошол убакта келип берет. Аудан мыкты аткаруучу. Өзүбүз жума сайын репетиция өткөндөн кийин аягында Байышты ырдап бер деп суранабыз. Ыр менен жашоо сонун жыргалды. Ыр деген. Ошентип анан ошол ой келгенден кийин эле өзүңүз топ түздүңүз, Ооба. Мындай карап турсак, бул жерде сизге алыс деле киши жок, ошо эжеңиз, тайжеңиз, бияк Facebook'та досуңуз, калгандар достор, курбулар, Курбулар, кудагыйым да. Жөн эле баягы шерин ойноп эле ырдап отура бербей, ушинтип эл алдына чыгып, буйруза эми сиздер жаңы тагынып келаткан топ болсоңуздар, алдыда мына ошол көп иш-чаралар турат, ошонун бардыгына катышып, өзүңүздөрдүн бир ийгиликтериңизди жарата бериңиздер. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз өзүңүз? Жетекчи катары. Жумабин Шералиевдин Кыштак четинде деген жак. Таласы кеген сайманы, топчылык жытту айрымды, түбүнгү земге кайманы, жарым мен улуп коркуптум, жолунан тостум, алдынан тостум, жолунан тостум, жайдары. Kurbuğa kurbu kınbatta, sıralıp gelin sırataksa, sırtırın çiçi vurur, siz beni sevaplatsa, cırgala benim sevimge, cıldızlar gözüm, cıldızlar gözüm, cıldızlar gözüm, Kıştak çetinde, tüketmiş olur esinde, canıdan çıkan ayın vurur, şıkalay bildize giren, handıra bizde altınay, handırız ne var, kuvada ne var, şertimiz ne var bekleyen. Аңдыва бизди алтынай, аңдылыктыва шектиздева, убада невак бекиген. Кол чабалар болсун. Сиздер достаңыз Анар апам да кошулуп ырдагысы келип кетип атат. Ушул чыгарманы аткарып жүрсөңүз керек, апа. Болбой кошулуп кеткиси келип турат. Анан биринчи сөзүн жаздыңыздарбы же биринчи ону таап алып анан эжекем сөзүн жазып бердиби? Биринчи сөз жазылган. Бир жыл мурун. Китеби чыгыптыр да эженич. Анан ошо китепти мага Белекке берген. Анан ошо китепти карап. Китептен карадыңыз. Ошо бир мага жагып калды да сөзүнчү. Ал отуруп бир 5 мүнөттүн тегерегинде чыгарып бердим да. Чыгардым десем. 5 мүнөттүн ичинде ушул. чыкты. Анда сиз чоң эле оончу турбайсыз. Бирок көп оончулар айтып калат, эгерде илхам келип турса, көңүл келип турса, анан эң башкысы ошо бир ичиңдеги айта турган сырыңды, жозо бир оонуңду
текст жарашып калса дароо чыгат да. Мүмкүн эженин текстке жүрөгү тык этип тийгендир. Найза болуп сайылып, жакшы. Андан кийин биздин бул жекте Эсеналиева Марина апабыз отурат. Саламатсызбы? Ошол өзүңүз саламаттык сактоо тармагында, фармация тармагында эмгектенип келипсиз. Кичине жөтөлүп калыптырсыз. Апаларга дары дармек бере берип. Өзүңүз канча жыл иштедиңиз ушул тармакта? 42 жыл иштедим. 42 жыл, Баягы апаларды анча-мынча сырколоп калса, ай мынау дарыны ич, ал болбойт дегени иштеп дарылап турчу сиз да бар турбайсызбы? Ошондо жыпарчы апаларда акын, оончу, врач, мугалим, да эмнелер бар? Куручу. Куру эмне курасыңар? Кесип куручу, анан аткаруучу. Бүт бар экен, буюрузда. Эми Марина апа айтсаңыз, ошол 42 жыл эмгектенип бир анан мамлекет тараптан кандай сыйлыктарга ээ болдуңуз? Эми ал кезде бизге сыйлык жок болчу. Азыр аптека деген көп. Именно частный болуп кетти. Анда жеке эме болгондон кийин болбойт андай сыйлыктар бизде. Өзүңүз канча балаңыз бар? Эми бир эле кызым бар. Бир кызыңыз, жакшы. Мына эми мүмкүн ошол убакта сиз баягы жеке менчик өзүңүздүн аптекада иштеген үчүн мамлекет тараптан баягы сыйлык албасаңыз керек. Бирок мамлекет тарапта иштеген мынакей биздин апаларыбыз отурат, мугалимдерибиз отурат, эжекелерибиз отурат. Мамлекет үчүн иштеген ар бир инсанды жон калтырбаса керек. Эгерде өзүң күчүң менен, өзүңдүн баягы жакшы ниетиң менен иштеп берсең, мамлекет деле сыйлыктарды берип атат. Жашнага кылып сыйлап атат. Бир барак болсо дагы ыраазычылыгын көрсөтүп атат, Буйруза эми мамлекеттен албасаңыз, жумуштан албасаңыз эми буйруза Гүлөмүр тобуна кошулдуңуз, анан Бишкек шаарынын мэриясы бар. Жыпаржам күндө ар жакта жүрөт. Мүмкүн жөн жүргөн эмес чыгар. Ушул апаларга дагы бир жерден сыйлык жастыралып Эмелерге кошулдук эмне болду? Аялдар кеңешине. Бул да жакшы, аялдар кеңеши бар. Биз Гүлөмүр тобу чечим чыгарып, Байыш Арунов менен Бешеева Гүлнара экөөнө жазды эле тапшырганбыз. Маданияттын мыкты кызматкери деген наамга күнүгө барып жанын койбой чалып атабыз. Бирок эми маданият күнүнө берип калабы деген үмүттөбүз. Министрдин өзүнө кирдими? Буйруза эми маданиятка салымыңыздарды кошуп турсаңыздар аласыздар. Баягы айтып коет пенденин оозунда болсо Алланын кулагында деп. Жакшылыктан үмүт үзбөңүздөр. Анан эми апабыз эми ошол аптекада отуруп алып, анча-мынча кардар жок болуп калганда кыңылдырдап койгондорлор барбы? Бар чыгар. Кайсыл чыгарманы алып келдиңиз? Күн чыгышым. Күн чыгышым деген чыгарманы аткарып бериңиз, келиңиз. Aytar sözün qaytalap berdi. Gün çıgışı senin zarığım, anlık bilen aytmaz sözüm gelendi. Anlık bilen aytkan sözüm gelendi. Aydap жылдап жалғыз сен деп төгілді. Жүрегімдің барлығына төгілді. Қолды шөптеп басып кетті себебім. Осы сендерден қатырған жүргендім. Осы сендерден қатырған Тонын созу аңтарылып тереңдеп, дарағырдай жалбырағы күн шығышым саға деген махаббат жүрегіме
аға деген махаббат жүрегіме батып барат тереңде жүрегіме батып барат тереңде батып барат жүрегіме тереңде апабыздын үнү мына ушундай сыркоолоп турганда ушундай болсо мен ойлойм бул сыркоологондо апабыз кичине жөтөлүп калыптыр. Ден соолук берсин. Буйруса эми кийинки эфирлерде мүмкүн жөтөлбөй жакшы сакайып айыгып келет чыгарсыз. Жакшы. Анан Жыпар эже мына ушул атайын ушундай кылып топтоп алдыңызбы же өздөрү эле сиз тааныгандан эле ушундай эле? Атайын топтодум мен өзүмө тандап мындай бизге ылайыктуу жакшы ырдаган өздөрүн жакшы алып жүргөн жакшы апалар. Мен сыймыктанам Гүлөмүр деген топту түзүп ушундай жакшы иштерге катышабыз. Бир МТУда да иштейм да мен. Анан бизди көп жактарга жиберет. Шаарда болуп аткан баардык иш-чаранын баарына активдүү катышып келебиз. Туура, көрүп атабыз анын баарын. Азыр эми интернет деген жетишип калбады. Баардык каякта жүргөнүбүздү, жакшылыктабы, иш-чарадабы, майрамдабы, концерттеби, баардыгын мындай эле телефонго тартып анан жүктөп коебуз. Биз жүргөн жокпуз, ушундай иш кылып атабыз. Жайында болсо апалар тобу менен түштүк жергесин баарын кыдырып келдик. Ош, Жалал Абад, баардык Сары Челек, Арслан Боп баарын көрүп, аябай суктанып, өзүбүздүн мекенибизге сыймыктанып келдик. Күч алып. Ооба да. Жакшы, андан эмесе кийинки сөз мына ошол акын айтып коткуйбайбы, мен акынмын, ырга жакынмын деп. Ошол жазуучулар союзунун мүчөсү, акын деп эжекебизди мактап калдык. Бейшеева Гүлнар эже, мына жанагы ырдын автору дагы эжекебиз, жашынакай сөзүн жазып берген. Кош келиңиз дагы бир жолу. Анан акын деп калдык. Канча китептин автору болдуңуз? Ушул убакка чейин канча китеп чыгардыңыз? Мен Макмал креатив бирикмесиндемин, анан Калемкер бирикмесиндемин. Алар менен бир 12 китебиз чыкты. Өзүңүздүн? Жок, өзүмдүк эмес, ошол топтун. Ошол 12 китепте ырларым чыккан. Анан былтыр өзүмдүн менчик ыр жыйнагымды чыгардым кыргыз тилде. Анан азыр балдар адабиятына көбүрөөк көңүл бөлө баштадым да, анткени неберелер бар. Бала бакчага барганда баягындай утренниктер болот да. Анан карасам, ушу кыргыз тилде азыраак баягы илгерки биздин заманыбыздагы ырларды кайталатып жаттатышат да. Анан ойлонуп ушул балдарга бир арнап көрөйүнчү деп биринчи бир китебимди жаздым. Анан орус воспитательдер дагы бизге орус тилде дагы жазып бере аласызбы дегенден макул деп анан орус тилде жаздым. Анан ошо неберелерим барган бала бакчаларга белек кылып тараттым биринчи чыккандарын. Анан былтыр дагы ошол бала бакчанын башчылары айтып кайрылып калды да, эже ушул этно ырлар жетишпейт кыргыз тилде, бизге да ушундай программага киргизгиле деп атат дегенден дагы отуруп 2 китеп чыгардым. Аларды ошо май айында өзүмдүн туулуп өскөн Көлдөгү Кажысайда ошол ачылыш аземин өзүбүздүн бала бакчада өткөрүп бердик. Анан азыр дагы эми проза, чакан аңгеме, жомок кайрылып атам, тоже кыргызча, орусча жазып атам азыркы кезде. Ушурда балдар жазуучусу да болуп кетейин деп жаткан чак экен да. Туура эми азыр балдарга арналган китептер аз. Балдардын көп эле китептер жоктугуна байланыштуу ошол интернетте отуруп калбады. Мүмкүн жакшы жомок китептер, жакшы ыр китептер, сүрөттөр менен чыкса мүмкүн ага кызыгат беле. Кечээ эле биз ошол Манас академиясы менен бир иш-чарага барып келдик. Ал жерде ошол Манас академиясы дагы жаңы китеп чыгарыптыр. Ада 6 акындын жалаң ушу А тамгасынан баштап Я тамгасына чейинки 4 саптан ырлар жазылыптыр. Бул китептин максаты дейт, биз балдарды дейт, тамгаларды үйрөтө турган ырлар жок экен дейт. Анан ошол китепти кечээ жакында жарык көрүптүр. Азыркы убакта ошол китеп чыгып, кечээ биз да бар ошол китептин ачылышына бардык. Бул да жакшы нерсе. Эми ошол ыр жазып атканда мүмкүн өзүңүзгө бир ылайыктуу ыр жазып койгон болушуңуз керек. Кайсыл же кимдин ырын ырдап бересиз бүгүн? Азыр ушул жерге да бир кошумча айтып коеюнчу. Ошол
бала бакчаларда айтты да, орус тилинде бүт алфавит жазылган ошондой китептер бар, ошондой жаза аласызбы дегенден мен дагы ошол экинчи китебим тамгаларды тааныйбыз деген Адан Яга чейин мен дагы ошондой китеп чыгардым да. Анан ошол бир топ бала бакчаларга бердим белек кылып. Жакшы. Буюрса эмгиде ала келиңиз, ал китепти да көрөлүк, жалпы көрүүчүлөргө көрсөтөлүк, Аны бизе кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Азыр эми бүгүнкү ырдай турган ырым тоже ачылышы, сөзү өзүмдүкү, Обону Бай Шаруновдуку. Анан ырдын ачылышы деп койсок болот. Ысык көл. Кеттик көрөлү. Çalıkısa gölüm bermek jakut bolup, Jüröktün ırtırılıp jarkıt bulup, Kanatı ak kusumal kaytın uçkan, Gülünüp ata jurtka gelip olup, Gülünüp ata jurtka gelip olup. Anam men kantip жазбай тураламын, Шылдырым шарпылдагын лабаным, Тумардай белек кылып урпактарга, Туталы мөлтүр бойдон суранамын, Туталы мөлтүр бойдон суранамын, Тумардай белек кылып урпактарга, Туталы мөлтүр бойдон суранамын, Туталы мөлтүр бойдон суранамын, Туталы мөлтүр бойдон суранамын. Чоң рахмат, мынакей ысык көлүбүздү, берметибизди өзүнчө бир даңктаган сонун чыгарма болуп, таланттардын баары биякта катылып жатат, Чегеден чийбеле атат окшойт. Буйруз эми Гүлнара бизге жаңы келгенде ырдабайм деди. Билбейм деп. Ырдайсың деп биз ырдатып койдук, мына сонун ырдайт. анан өзү ыр чыгара баштады. Бир карасаң. Жакшы, азаматсыз эжеке бар болуңуз, ушундай талантыңыз, өнөрүңүз менен бир жакшы өзүңүздүн кыргыз элине ошол убакта айтып жатасыз балдарга деп, балдарга дагы тарбиялуу өзүңүздүн бир жакшы ырсаптарыңызды чыгара бериңиз. Андан кийин бизде ушул топко жаңы кошулуп, кандай болот, кандай экен деп кызыгып бир чет, эжекебиз отурат бул жакта. Сара Сарбалаева, Сирин апабыз, кош келипсиз. Өзүңүз жөнүндө эми кенен таанышалык. Биз апаларыбызды тааныйбыз, билебиз. Бул убакка чейин студиябызга келген, өзүңүз кай жактын кызы болосуз? Эмне кызматта иштедиңиз? Анан бул топко кандайча кошулуп калдыңыз?
Мен өзү Кыздар айдын тобунда жүрчүмүн да. Мен өзү акынмын да. Кыздар ай, балдар ай китебинин ичинде барсыз. Бармын. Ошо 7 чыгарылышына чейин бул айткандай биз акыркы кезде акындар өзүбүз көп китепке басым жасабай эле ошол жака 30-40тан ырларыбыз кетип калат. Анан улам чыгарган чыгармаларыбыз кеткенден кийин анан өзүбүз чыкты да деп отура беребиз да. Анан ошо биздин топко эже келип калды эле. Анан биз деле аерда ырдайбыз, отурабыз дегендей. Анан мен ырдаганым угуп калыптырдан эже оюна сактап калыптыр да. Анан бир күн эле чалат. Анан ким десем мен Жипар Молдалиеваны дейт. Эжени көргөм, бирок унутуп калыптырмын. Анан кийин сен биздин топко кошул. Сен жакшы ырдайсың. Мен ыр жазып жүрөм, ыр эле жазып жүрө берейинчи койчу дедим. Негизи мен обон да чыгарам. Жакшы. Анан кийин айтсам анан болбой кошул деп анан кошуп коюштушу. Анан кошулуп жүрөм, ошо жакын эле кошулдум. Канча болду кошулганыңызга? Аз эле болду го, бир 2 ай болду. 2 ай болсо. 2 ай болду же 1 ай болду? 2 ай болсо көнүшүп калыптырсыз Фируза. Өзүңүз ошол Кыздар ай, балдар ай, эми китебибизде окуп калганбыз. Жетекчиси Буркан Карагулова. Ошол жакта дагы сиздин ырларыңыз бар экен. Мүмкүн биз окугандырбыз сиздин ырларыңыз, азыр эсте жок. Анан ырлардан башка дагы эмне кыласыз? Ыр чыгарып отура бересизби? Мен өзүм 2 китебим чыккан. Анан бул айткандай мен да балдар жыйнагына кайрылып, ошо англисче, орусча котортуп даярдап койгом. Анан ырларыңызды. Анан тиги немеге бердим эле, Атантай мен чыгарам дегенде мейли деп берген. Анан бирок чыга элек азырынча. Эгер чыкпаса патентке барып өзүм чыгарсам бый деп коюп жүрөм. Негизи мына акындык өзү банкротта. Ыр жазам деп түндөсү уйкудан каласың. Китебиңди чыгарсаң сатканды билбейсиң. Кайра банкрот болсоң, мына банкроттук акындык өзү. Бирок эми бир чыгарып койсоңуз ал ошол тарыхта калат. Мүмкүн ошол сиздердин китебиңизди сүйүп окугандар издеп баягы табат китепканаданбы, кайсыл тармактан, Анан чыккандай баягы тетрадтарда жатат да, компьютерде жатат, анан ойлойсуң да муну чыгарыш керек депчи. Анан чыгынбай жүрө бересиң. Бирок чыгарайын деп мен дагы жүрөм. Сиз мындай кылыңыз. Ырсаптарыңызды, ар бир жарык көргөн ырсаптарыңызды Facebook баракчасына киресиз да. Болбосо Жипар жайдан үйрөнүп алып, ар бир чыккан ырыңызды Facebookка эле жарыялай бериңиз. Ал жакта өзүнчө бир китеп болот. Ошол жактан мүмкүн окурмандар ошол жактан табат сиздин ырларыңызды. Анан бүгүн өзүңүз чыгарган ырбы же кайдын чагын аткарып бересиз? Жок, мен өткөндө келгенде Жипар эже ырдачы дегенде жамгыр төккүнү ырдап койгом да. Ырдасам, ой, ушуну эле ырдачы сен деп эле. Жипар эжеге ушул ыр жагып калды эле, ошончо. Ошол чарманы ошол менен эле кече да жамгыр төктүн эле ырдачы деди, анан ошону эле алып келатам. Макул, анда кеттик. Жамгыр төктү эч басылбай, бизге аттык көл шал болуп, жугарого көз ачылбай, бет алдымдан борон соғып. Күнгүр күреп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымдай ал кичиги кайрылбастан кетеби. Жамгыр төктү эч басылбай, алыс калды жаштыгымдай. Сагынасың жүрөктү үзүп, колдон учкан ак кумдай. Күнгүр күреп жамгыр төктү, ошол күндөр
экөөбүздүн өзүнчө эле опера ырчысындай жаңырады экен. Бар болуңуз, өнөрүңүз өркүндөй берсин, эч качан үнүңүз өчпөсүн. Жакшылыктарда ушундай бизге окшогон студияларга келип өзүңүздүн бир талантыңызды тартыла бериңиздер. Ардактуу апалар, бүгүн биздин студиябызга алтындай убактыңыздарды бошотуп, бөлүп келип берген баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Жетекчи сизге, Арнагай сизге ушундай апалардын батасын алып, апалардын жанында коштоп жүрүп убакыт деген бачым эле өтүп кетет, бизге бөлүнгөн убакыт дагы бурпас эле өтүп кеткен экен. Ошондуктан дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирели. Жүргөн жериңиздер шаң, майрам, жакшылык болсун. Ошол жакшылыктарда ак элечегиңиздерди аздектеп кийип, төрдүн көркү болуп бар болуңуздар. Дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу коноктор, сиздер 7 каналдагы Таланттуу апалар теле программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биздин программага Бишкек шаарынан түзүлгөн Гүлөмүр апалар тобу келип ырдап, сиздерге жакшы маанай тартылат деген ойдобуз. Биздин эфир ар жекшемби сайын, андыктан сиздер дагы мына ушул биздин берүүгө келүүнү кааласаңыздар, төмөндө жазылган номерлерге байланышыңыздар. Ар дайым 7 каналдын эшиги сиздер үчүн ачык. Сиздердин талантты өнөрдү биздин теле көпүрө аркылуу жалпы республикадагы биздин көрүүчүлөргө көрсөтүп турууга даярбыз. Бүгүн сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар.